Жалал Абад шаарына кечеден тарта белгисиз мөөнөткө өзгөчө кырдаал киргизилди. Анткени 26 марттан 27-сине караган түнү нөшөрлөгөн жаандан шаардын бир топ аймактарында сел жүрүп, 52 турак жайдын короосун, 2 көп кубаттуу үйдүн жертөлөсүн жана 2 жер үйдүн ичин суу баскан. Селдин кесепетин жоюу үчүн жарыяланган өзгөчө кырдаал режимине ылайык сел каналдары менен арыктар, суу баскан короо жайларды жергиликтүү бийлик менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери биргелешип тазалашууда. Шаарыбыздагы ушу коммуналдык тармактар ал жерде тазалык, суу канал башкармалыгы, зеленхоз бардык ушул тиешелүү тармактардын техникалары тартылып, жана ошондой эле жумушчу ар бир ишканадан адамдар дагы түзүлүп, ушул шаарыбыздагы бүт каналдарды тазалап чыгуу жагы каралган. Сел арык 2 километрге тазалануусу тазаланат. Ал эми хан арык менен чөк арык 500 километрден, жалпы ошондо 4 километр аралыгы тазаланат. Жергиликтүүлөр шаар аймагындагы сел арыктардын убагында тазаланбашы турак жайларды сел каптоосун шарттады деп эсептешет. Анткени сел арыктар бир топ жылдардан бери тазаланбай, кароосуз калганын белгилешүүдө. Тазаланбайт. Айттым, бир жолу келди балдар бакылашка менен немени терип кетишти, пакетти. Аны билен болмады да. Мен барбы суу немени бассейнди чоң түрбөсүн сүрөткө агыла. Аны жерде мынандай тракторду судурап деген таштар бар. Ошо арыкты ичиде суу тосуяпты, махаллеге ташыяпты. Анан оны Пайзолунун көпүрүсү бар. Чоң көпүрү. Мына жолдагы көпүрүккө окшогон. Ала мусорда бекилип, азыр мынча болуп калган. Ошондой чоң көпүрү мусор тосуп мындай болуп калган. Якка эч ким өтпөйт. Жашы 70-тен ашпалган Уркая Хусан Кожоева үйүндө неберелери менен жалгыз жашайт. Ал сел каптагандан 3 күн өтсө да короо жайын тазалай албай ора тартып жатат. Неберелери жаш экенин айткан эне өзү да жүрөгү ооруп, оор жумуш жасай албасын айтат. Ал эми короо жайын тазалап беребиз деген тараптардан азырынча дайын жок. Эми кече управадан 5 тас келди. Тазаланат деп кетти. Мэриядан келдик деп бир экөө келди. Ana ettege teknika berabız, salarga koyup teknika berabız dedi. Uyam yok. Ben eptimim de. Kaka varam. Oşuna dep yığladım ile. Ona mahallede baldары toplanıp kelişip minelerim açıp berişti. Жалал шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн болсо, учурда шаар аймагындагы сел арыктарды жана короо жайларды тазалоо жумуштары кызуу жүрүп жатканын билдиришти. Ошондой эле сел арыктар сел болгондон 10 күн мурда эле тазаланганын да белгилешүүдө. Табият кырсыгы катталгандан бери шаардагы 30 үйдүн короосу ылайырлашкан таштандыдан тазаланган. Калгандары да бир нече күндө толук тазаланат. Азыркы учурда дагы деле жүрүп жатат тазалоо иштери. Ошол күн дагы түнү менен иш алып барганбыз. Эртеси күнү ошол күндөн бери жумуш болуп жатат. Жанагы подвалына жертөлөсүнө кирген суулар дагы өзүбүздө мотопомпанын жардамы менен чыгарылып, суулар тазаланып, бүгүнкү күндө жана огородторунан бери жетишкенибизче тазаланып келе жатат. Биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен күнүнө 25тен кем эмес сотрудник ошол сел боюнча иш алып барышат. Техника МЧСтен 2 КАМАЗ, анан өрт өчүрүүчү автоунаалар, анан 2 мотопомпанын жардамы менен иш алып барылып атат. Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борборунан билдиришкендей, өзгөчө кырдаал абалы жаан-чачын токтогонго чейин улантылат. Анткени өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 1 апрелге чейин Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын толуу аймактарында туруксуз аба ырайынан сел жүрүшү мүмкүн экендигин эскертүүдө. Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.